Девушкаңды унутуштун эң негизги 3 жолу. Бүгүн девушка кыз жигит болушуп жүрүшөт дагы айрылыш маселесинде бала башкага, кыз башкага тийип кетет, унутуп албай жүрө берет да. Унутуштун эң оңой, эң жеңил 3 жолу. Биринчиден койбак. Койбак, малбак. Физически өзүңдү көбүрөөк кыйна да. Ошол учурда аны унутушка көптөгөн негиздер, себептер бар экендигин түшүнөсүң. Кой сабырдуулуктун белгиси. Койду чындап кайтарып айланып жүргөн чындап адам неге келгендигин көп бампарасат менен түшүнүштү баштайт качан кой кайтарган учурда. Кой жөнөкөй нерсе эмес. Кой эзелки тарыхтардан биз менен чогуу келе жаткан жаныбарлардын бири. Ошондуктан кой кайтар. Ал эми экинчиден мекендешим шаарда сүйүшкөн болсоң айылга кел, айылда сүйүшкөн болсоң шаарга бар. Географияны алмаштыр мекендешим. Эмне үчүн башка өлкөлөргө кетип калган адамдар сүйүүсүн башкасын унутуп берет? Эмне үчүн? Себеби география алмашат да. Айылдагы достук сүйүүлөрүң эсиңе түшөт, достордун классташын көрүп каласың, ал менен жаштыктагы нерселерди, сезимий нерселерди сүйлөшүп отурасың, жаштыкта класста мындай деп дос болуп сүйлөшүп каласың. Жаштыктагы сүйүү элестер, достуктар, бизнес маселесиндеги башка маселелер эсиңе түшөт. Ал эски сүйүүлөр жаңы сүйүүнү басып коет да. Девушкаңды кеңири унутуп коесуң. Ошондуктан айылга бар. Айылга бар. Айылдык көчмөн жашоосу айылда дагы деле сакталып калган. Шаар канчалык заман болуп кетпесин, айылыбыз ошол бойдон кыргызчылыкты сактап кала берет. Ошондуктан айылга бар экен, айылда унутасың. Ал жакта ошо тоок сүйүүлөрүң эсиңе түшөт, ошо эски сүйүүлөрүң козголот, Ал эми үчүнчүдөн физически өзүңдү кыйна, спорт менен алектен, өзүңдү ар дайым занят кыл. Эң азында тоого чуркап кел мындай тоолорго, Ошол учурда унутасың, унутушуңа эң көп жардам берет, ошол физически өзүңдү кыйнаш. Дене качан бош болсо сүйүү табат. Өтө ач калып көргүн, сен тамактан башка эчтеке ойлонбой каласың. Орозодо, например, мисалы үчүн. Шамга 1 саат калганда не болуп кетесиң тура? Мисалы бир адамды дарга асабыз деп приказ чыкты. Мисалы бир адамды атууга кетти дейли. Ал адам сүйүү тууралуу ойлойбу? Девушкасын ойлойбу? Жок, ал бир көз карашы, бүт миң ою ошо дарга асылыш темасы болуп калат да. Жалаңач кыздарды алдыга тизип койсоң дагы ага кызыгы жок. Себеби неге? Эртең асылат, ал өлтүрүлөт ал. Ошон үчүн ага эчтеке кызыгы жок. Айтайын дегеним, качан өзүңдү физически кыйнаган учуруңда сүйүүлөр, сезимдер сага баш ийишти баштайт. Сен ага эмес. Айтайын дегеним, сезимдериңди башкар. Коркуу, кыжалаттык, сүйүү сезимдерин сен башкарбасаң, алар сени башкарып калат. Ал учурда сен алардын курмандыгы болуп каласың. Өзүңдү кыйнаганың гана калат. Ошондуктан девушка кыз болбогула, дароо үйлөнгүлө, бактылуу жашагыла. Эми жашоодун акыйкаты ушул. Эркек киши өлүп калса, мисалы, баары аялы башкага тийип кетет. Аял каза болуп калса, эркек башкага үйлөнөт. Ооруп калсаң деле, мисалы, таштап кетип атпайбы, туурабы? Бир ай жатып калсаң төшөктө, аялың болду адам, ойт экен бул деп ажырашып кетип атат. Анау кушту кара. Эмне куш анау? Машалла. Мына сүйдүк ушул кушту, Бул эмне куш экен, Ке берке, Байкуш учалбай кыйналып атат. Шамал буяктан